Саламатсыздарбы, жаңылыктардын толукталган чыгарылышы менен таныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Алгачкы күндүн негизги темаларынан кыскача. Кыргыз өкмөтү Кумтөр боюнча Сентара менен сүйлөшүүдөн чыкканын билдирди. Өкмөт район менен шаарлардан 10 ишкана куруу боюнча коюлган тапшырманын жыйынтыгын алат. Негизинен бизге коюлган тапшырма аткарылды, өзүңүздөр. Жалал Абад облусунда 2 логистикалык борбор ачылат. Мал чарбасы бар адамдарга шартты жакшыртууга апарат. Баткенде мүмкүнчүлүгү чектелгендер балдарына жөлөк пул берилбешине нааразычылыгын билдиришүүдө. Өзүнүн тамаркасы жок болсо бере албайбыз. Жаңы жылга карата Оштун таксилери унааларын жасалгалап жатат. Кыргыз элдин ушул маанайын көтөрүшүн үчүн жасап жүрөбүз 10 декабрдан бери. Кыргыз өкмөтү Канаданын Сентера Gold Inc. компаниясы менен Кумтөр долбоору боюнча 2014-жылы кабыл алынган келишимди аткаруу боюнча сүйлөшүү жараянынан чыгат. Быйыл апрелден бери сүйлөшүү жакшы жүрбөй, жыйынтыксыз болгондугунан улам ушул чечим кабыл алынганы тууралуу Кыргыз өкмөтү Сентерага маалымдады. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз катчысы Бакыт Асанов билдирди. Андан сырткары өкмөт Кумтөр келишими Кыргызстандын кызыкчылыгына дал келбейт деп эсептейт, деди Асанов. Өкмөт Кумтөр боюнча Кыргызстанга көбүрөөк пайда берген долбоордун жаңы вариантын сунуштамакчы. Кыргыз парламенти 2014-жылы Кумтөр боюнча 50% теңме-тең үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүү боюнча меморандум кабыл алган. Анын негизинде келишим иштелип чыгышы керек эле. Президент Алмазбек Атамбаев Орусияга болгон иш сапарынын алкагында Газпром компаниясынын башкармалыгынын төрагасы Алексей Миллер менен жолугушту. Жолугушууда Кыргызстанды газ менен камсыздоо системасын өнүктүрүү боюнча компаниянын ишмердүүлүгү талкууланып, өлкөнү энергетика тармагына инвестиция тартуу маселелери каралды. Ушуну менен өлкө башчынын Орусияга болгон иш сапары соңуна чыгат. Эске сала кетсек, президенттин иш сапары кече башталган. Ал жамааттык кызматташуу келишим уюмунун жыйынына жана Евразия экономикалык кеңешине катышып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. 2016-жылы өлкөдөгү ар бир район жана шаар 10 жаңы ишканаларды түзүүсү кажет. Мындай тапшырманы мэр менен акимдерге премьер-министр Темир Сариев койду. Ага ылайык инвестиция тартуу менен чакан жана орто жаңы ишканалар жыл ичинде ишке киргизилет. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мындай талап быйылда милдеттендирилген. Ал натыйжалуу болгонунан улам кийинки жылда ишке ашырылмай болууда. Жаңы ишканаларды түзүү менен өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкө экономикасын өнүктүрүүгө болобу? Кабарчыбыз жыл жыйынтыгына сересеп салып иликтеп көргөн. Үстүбүздөгү жылдын май айында өкмөт башчы Темир Сариев республикалык деңгээлдеги ар бир район жана шаар 10 жаңы ишканаларды түзүү керек деген тапшырма койгон. 21 декабрь Сариев парламент жыйынында анын аткарылышы боюнча жыйынтык чыгарган тиешелүү кызмат өкүлдөрүнө эскерткен. Ага кошо 2016 жылыда ишканаларды түзүү тууралуу милдеттенме коюлаарын кошумчалап өттү. Ага кошо 2016 жылыда ишканаларды түзүү тууралуу милдеттенме коюлаарын кошумчалап өттү. 10 ишканадан жаңы ишканаларды киргизиш керек. Бул жеке акимдердин жана мэрлердин жоопкерчилигинде 10 ишкана. Кичинекей болобу, чоң болобу? Бирок 10 ишкана киргизесиңер. Өкмөттүн тапшырмасына ылайык быйыл Ош шаарында 24 ишкана ишке кирди. Ишканаларды түзүү инвестиция тартуу менен жүргүзүлгөндүктөн ишкерлерди колдоо максатында аларга салыкты 8%. Натыйжада шаарда көптөгөн кафе, ресторан, соода саттык түйүндөрү, оюн зоок клубтары ачылып, жарандарды жумуш менен камсыз кылган. Биз ошол тапшырманы алгандан кийин эле бул тапшырманын дагы бир өзгөчөлүгү ошол жаңы ачылган ишканаларда 5тен кем эмес жумуш орун түзүлүш керек да. Биз ушул тапшырманы бүгүнкү күндө аткардык. Кошумча 1000ден ашуун жумуш орундар түзүлдү. Башкача айтканда биз Кыргыз Республикасынын премьер-министри тарабынан алдыбызга коюлган тапшырманы толук түрдө аткардык да. Ал эми өлкөнүн түштүк аймагында 250 ишкана түзүлүшү керек эле. Коюлган тапшырма 17 учурга ашыкча аткарылды. Дагы жыл этегине чейин толук отчет берилет. Анда көрсөтүлгөн сандан көп болушу мүмкүн.
Экономика министрлигинин берген маалыматы боюнча Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында ишканалардын ачылышы менен өндүрүштүн көлөмү 1,5 миллионго өстү. Бул жыйынтык 11 айдын жыйынтыгы менен январь ноябрь айларындагы биз акыркы декабрь айындагы маалыматтарды эми топтоп жатабыз. Дагы жаңы ачылган ишканалар болсо аларды дагы кошобуз. Негизинен бизге коюлган тапшырылма аткарылды. Өзүңүздөр байкагандай бул тапшырманы бардык 3 облус, бир шаар аткарды. Мен ойлойм, декабрдын айына акырына чейин ошол 2015 жылдын жыйынтыгы менен Ош облуста бул тапшырманы толугу менен аткарат деп. Серепчилердин айтымында учурда ачылып жаткан ишканаларга суроо талап анчалык жогору эмес. Жергиликтүү бийлик аймактардагы мүмкүнчүлүктөрдү карап чыгып, жашоочуларга керектүүделген ишкананы түзүшү керек эле дешет. Маселен, кээ бир жерде райондун алыскы айылдардын өзүндө кызмат көрсөтүү боюнча болушу мүмкүн. Маселен, элди тейлегенге ылайыкталган ишкана болсо, өкмөт, жергиликтүү бийлик эмнени жардам бере алат? Ал жерге ыңгайлуу шарттар түзүп берсе, коммуникациясы болуш керек. Баягы эптеп эле мынау помещенияны ачып алып жүрө бер эмес. Ал жерде электр энергия менен камсыз суу барбы, жол барбы дегендей. Анан ошол элге канчалык деңгээлде керек ишкана. Анан кээ бирде бир жеке ишкер ачкан ишкананы деле биз өзүбүз ачтык деген шылтоо менен баягы элди алдоо дагы уланып келатат. Өкмөт башчы берген тапшырманы республикалык деңгээлдеги 4 шаар жана 40 район аткарышы керек. Эскерте кетсек, коюлган милдеттенме боюнча мониторинг жүргүзүлүп, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кандай иш алып барганы аныкталарын билдирген. Чолпон Калбек кызы, Зайыр Абдикеримов, ынтымак. Жалал Абад облусунда болсо айыл чарба продукцияларын экспорттоо көлөмүн арттыруу максатында 2 логистикалык борбор ачылат. Ал Жалал Абад жана Ташкөмүр шаарларына курулуп, анда облуста өндүрүлгөн жашылча жемиштер сакталат. Эл аралык стандартка ылайык салынган борбордо 3000 тоннага чейин продукциялар сакталып экспортко чыгарылат. Логистикалык борборду куруу иштерине 1,5 миллиардка жакын каражат керектелет. Бул кийинки жылга пландалууда. Жалал Абад шаарындагы биофермер ишканасы ушул жылы 15 гектардан ашуун аянтка жашылча жемиштерди өстүрүп, андан 150 тоннадан ашык түшүм алууну пландаган. Бирок айыл чарба продукцияларын сактоочу компасынын тардыгы жана тийиштүү шарттардын жоктугунан улам андагы түшүмдөр чирип, ишкана чыгымга учураган. Биринчи жолу эктирдик эле өзү дагы патиссон менен кабачокту. Бизге болбойт экен, ал тез айнып кете турган өсүмдүк болот экен, ошон үчүн быйылдан кийин андай эмелерди тез айный турган продукциялар өстүрөбүз. Эгер ошондой баягындай логистикалык борбор ачылып, ошондой тиешелүү жабдуулары менен болгон ошондой склад сактай турган борбор болсо, бизге жакшы эле пайдасы тиет го деген ойдобуз. Эми ишкерлердин бул сыяктуу көйгөйлөрү чечилүү алдында турат. Тагыраагы жашылча жемиш сактоочу логистикалык 2 борбор Ташкөмүр жана Жалал Абад шаарларына курулат. Ошондой эле жерлерге майда кампалар салынмакчы. Бул 2 борборду курууга 1 миллиардка жакын акча каражат керектелет. Биринчиден, биз экспортко чыгабыз дегенибиздин бул өзү эле биздин элибиздин экономикасын чыңдоонун, ар бир адамдын мындайча айтканда ар бир дыйканга, жанагы мал чарбасы бар адамдарга шартты жакшыртууга апарат. Азыр мисалы быйыл базар сыртка эт чыкпай калбадыбы? Мал кой канча арзан болуп кетти базарда. Эл көрдүк атасыңар бир өзүңөр деле былтыркыга салыштырмалуу бир канча төмөн болуп туруп калды. Жалал Абад облусунда айыл чарба продукцияларын экспорттоодо логистикалык борборлорду куруу зарылчылыгы жаралууда. Учурда тиешелүү шарттын жоктугунан улам дыйкандар өндүргөн продукциясынын 30-40% сактоодо жана ташып жеткирүүдө жоготуп жатышат. Дыйкандарга чоң эле зыян келип атат. Бул мына быйыл ошол Евразия экономикалык биримдикке өттүк деп дыйкандар аябай даярданышкан. Бул биздин продукция чет өлкөлөргө экспорт болот деп картошка, капуста, помидор, бадыран көп нерселерди көп даярдаган да. Ал сыртка чыкпай, азыр өзүбүздүн базарда өтө өзүнүн кеткен чыгашасын актап айтат да. Бул ошондой логистикалык борборлор ачылып, ошондой лабораториялар ачылса, биздин мамлекет үчүн, биздин Кыргызстандын экономикасы үчүн чоң жардам болот эле.
Быйыл облус аймагынан 2,5 миң тонна кара өрүк, 5 миң тонна жаңгак жана 4 миң тонна пакта экспорттолгон. 2016 жылы Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 260 күнөскана логистикалык борборлордон 10дан ашыгы курулат. Бул иштерге Кыргыз Орус фондунан 5 жылдык мөөнөткө 15 миллиард сом кредит берүү болжолдонууда. Кылым жана Азамат кызы Темирбек Жакупов, Ынтымак, Жалал Абад облусу. Ош шаарынын мэрі Айтмамат Кадырбаев шаар тургундарына, шаардык мекеме уюмдардын жамаатына жаңы жылдык майрамдык кечелерди өткөрбөө боюнча кайрылуу жасады. Муну кала башчы жаңы жыл үй бүлөлүк майрам катары саналгандыктан үй бүлөнүн бекемдигин, ынтымагын, бакубаттуулугун чыңдоого багытталган кадам катары баалады деп билдирди Ош шаарынын мэриясынын маалымат кызматы. Мэр ысырапчылыкка жол бербей, мамлекеттик бюджет менен катар мындан ары үй бүлөлүк бюджетти да сарамжалды пайдаланууга үндөдү деп жазды маалымат кызматы. Мэрия элде 2016 жаңы жылды сергек жашоо үлгүсүндө сарамжалдуу тосуу максатында мэрия тарабынан уюштурулган түрдүү оюн зоокторду, концерттик программаларды, кино тасмаларды көрүүгө чакырган. Мыйзам боюнча балдарга төлөнүүчү жөлөк пулдар атайын шарттардын негизинде берилет. Мисалы, жер тилкеси жок, автоунаасы бар жана 3 андан көп ири мүйүздүү мал жандыктары болсо, ал үй бүлөгө жөлөк пул берилбейт. Мындай шарттарга Баткен районунун чек ара айылдарында жашаган жарандар нааразы экендигин билдиришти. Карабак айылындагы кээ бир жарандар ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгенине байланыштуу балдарына жөлөк пул ала албай жүрүшөт. Кененирээк темага аймактан кабарчыбыз Нургазы Жайнаков токтолот. Зура Токтобаева ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендигине байланыштуу 2 баласына жөлөк пул ала албай келет. Анткени ал 3-чү топтогу майып болгондугу үчүн мамлекет тарабынан 2000 сом пенсия чегерилген. Бүгүнкү күндө ижарадагы үйдө күн кечирип келүүдө. Жобого ылайык жер тилкеси жокторго да жөлөк пул берилбейт. Мага ошо 2000 сом алат экенсиң, сага пособия чыкпайт деп чыгарбадылар да. Ол 2000 сом мен өзүм лечениема дагы жетпейт да. Лечениема ошо акаларым жардам берип жаткызып жардам берип жаттар. Балдарыма дагы жетпейт да берген акчасы. Кыш күн сууду көмүр алыш керек. Ошо кыйынчылык менен тирилик өткөрүп атабыз. Ушундай эле шартта жашаган Имамали Жапаров да 3 баласына да жөлөк пул албайт. Жубайы Нигарахан Толконова экөө тең 3-чү топтогу майып болгондуктан 5000 сомдун тегерегинде пенсия алышат. Бирок ал каражат жубайлардын дарылануусуна да жетпейт экен. Бул кайнымдын алсыным экөө тең майып, кулак жакшы укпайт дейм. Анан 5000 пенсия алаттар, балдарга жөлөк пул чыкпайт. Бул үйдө 9 киши жашайт. Кайным, кайнатам ушу балдар менен башка киреше жок. Мурда документ тапшырганы эме кылып баргам. Бирок булар сос пенсия алат деп эме кылган эмес да, төлөбөй койгон. Бойт деген да, өтпөйт деген. Пособие берсе болуш төлөш керек. Аны кебе адамдар алып атат мурун. Бирок анда төлөбөйт пенсия. Барсалар, 2 жолу бардым, барсам, ошете сос помощь иштеген балдар пенсия алат экен. Сизге Алманетте документ тапшырган барсам, була пенсия алат экен, сиз пенсия алат экенсиз. Буларга пособие төлөбөйт деп атам. Балдар окуучу балдарга кийим-кечек деген, тамак аш дегенде аларга жетишпей жатабыз. Өкмөт тарабынан коюлган мындай чектөөлөр калктын аялуу катмарларына же болбосо балдар үчүн жөлөк пулга муктаж үй бүлөлөргө кедергисин тийгизүүдө. Анткени күнүмдүк оокат үчүн араң акча тапкан жарандардын жер тилкеси же үйү да жок болууда. Если неме жери жок болгон өзүнүн тамаркасы жок болсо бере албайбыз. Анан жанагындай же акесиникин же атасыныкын же башка бирөөдөн сатып алгандар да бар да, алып өзүнө каттатып алган болсо алар ала берет. Же сатып алгандар бар, сатып алгандар алат. Карабак айылында 2005 жылдан бери турак жай үчүн жер тилкесин алууга кезекке тургандардын саны 2000ден ашты. Алардын баары жер тилкесинин жоктугунан жөлөк пул ала албай келишет. Нургазы Жайнаков, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен району. Кыргыз-Тажик чек арасында кызмат өтөп жатып, 4 ай мурун дайынсыз жоголгон жокер боюнча сот отуруму 23 декабрда башталат. Ишти Ош гарнизонунун аскер соту карайт. Бул тууралуу Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Чоңалайдагы Карамык чек ара бекетинде кызматта жүргөн аскер Бексултан Бардинов 23 августта жоголгон. Чек арачылар алгач анын нөөмөткө кеткен бойдон дайынсыз экенин маалымдашкан. Ош аскер прокуратурасы 14 сентябрда жокери чек ара кайтарууга эмес, аңчылыкка кетип, изи табылбай калганын аныктап кылмыш ишин козгогон. Аталган аскер бөлүктүн бардык башчылары кызматтан алынган.
Жаңы жылды утурлай Ош шаарында майрамдык маанай байкала баштады. Мисалы, каладагы жүргүнчүлөрдү ташуучу унаалар түркүн түстүү жарыктандыруучу гирляндалар менен кооздолууда. Ал эми такси айдоочулары болсо жүргүнчүлөргө жаңы жылдык шаң тартуулоо үчүн жумуш убактысында жомок каармандарын чагылдырган маскаларды тагынып алышкан. Майрамдык маанайда жасалгаланган унаалар тууралуу кийинки материал. Жаңы жыл жакындаган сайын Ош шаарындагы жасалгаланган унаалар көбөйө баштады. Такси кызматкерлери мындай жасалгаларды шаар тургундарына майрамдык маанай тартуулоо жана кардарлардын санын көбөйтүү максатында колго алышкан. Айдоочулардын айтымында мындай ыкма жакшы натыйжа берүүдө. Şu жаңы жылга жасаттык да, элди курсант кылыш үчүн, бизге жасалган машинаны көрүп, клиент көпөйүш үчүн да, ошон үчүн кылдык. Эл да курсант болот, биз да курсант болобуз да. Герлянда шаар түркүн түстөгү жалтырактар менен кооздолгон унаалардын саны Ош шаарында 10дон ашык. Жасалгалары ар түрдүү. Айрымдары унаалардын алды жагын гана кооздоп алса, кээ бирлери ичи сыртын толук жасалгалап алышкан. Атүгүл айдоочулар маска тагынып, жүргүнчүлөргө жаңы жылдык шаң тартуулоо аракетинде. Кыргыз элдин ушул маанайын көтөрүшүн ушинтип жасап жүрөбүз 10 декабрдан бери. Анкелер карап неме кылышат, кандай десем, жүзүнөн кичине болсо да күлкү болот, карашып сөмөйүн. Көбүнчө ушу жаш балдар көрүп кызыгышат. Мектептин жанынан өтүп кетип атсаң да, мектептен карап кол менен көрсөтүп өзүнчө күлкү болот экен аларга да. Ушу күлкү болсо калган мүлк болот деген акырын. Айдоочулардын айтымында мындай жаңычылдык Орусиядагы такси кызматкерлердин тажрыйбасынан алынган. Учурда жүргүнчүлөрдүн кызыгуусун бир тойло арттырууда. Мисалы, кээ бир жүргүнчүлөр кооздолгон унаага чыгып көрүш үчүн деле такси кызматынан пайдаланышат экен. Такси бул жаңы жылдын алдында жакшы нерсе болуптур. Мындай маанайды көтөрүп турат, жаңы жылдын алдында бара турган жериңе жакшы жеткирет оюңдагыдай. Биринчиден бул машинанын жасалгаласы, мына жаңы жылга да жакшы жасаптыр машинаны. Ушу биринчи өзүм дагы кызыкканымдан анан таксиде жүргөн машинага отургум келип атайын чыктым эле. Мындай айтып бута албайсың да, аябай жакшы. Жакшы. Быйыл Ош шаарында жаңы жылга карата жасалгаланган унаалар кеңири жайыла баштады. Калаадагы айрым такси компаниялары кызматкерлерине майрам аяктанга чейин унааларын кооздоп жүрүү тууралуу атайын тапшырма коюшкан. Акылбек Орозматов, Адина Базарбаева, Азам Бузуриков, Ынтымак. Келе жаткан жаңы жылга дүйнөнүн ар бурчунда түрдүү даярдыктар көрүлүп жатат. Алардын катарында Швейцариянын Стокгольм шаарында таттуулар көргөзмөсү башталды. Ага тажрыйбалуу архитекторлор, дизайнерлерден тарта жергиликтүү тургундар да катышып жатышат. Жаңы жылда жаңы пландар деп аталган сынакта кулинардык курулуштар көргөзмөгө коюлган. Анда катышуучулар таттуу токоштордон өзүнүн фантазиясына жараша үйлөрдү, бакчаларды жасашат. Кененирээк кийинки материал. Жаңы жылда жаңы жашоо образы, жаңы пландар. Мына ушундай аталыштагы таттуулар көргөзмөсү Швециянын Стокгольм шаарында өтүп жатат. Анда таттуулардан үйлөрдү жасашкан. Кулинардык курулуштун авторлору жасалгасы менен калктуу конуштардын көбөйүүсүн жана алардын ынтымакта жашап жаткандай кылып чагылдыргылары келген. Мында түрдүү жасалгаларды көрсө болот. Ошондой эле турак үйлөрдөгү көйгөйлөрдү кандай жол менен чечүүгө болорун да сүрөттөшкөн. Сынак 3 этапка бөлүнгөн. Биринчисинде чыныгы архитектор дизайнерлердин эмгеги, экинчиси 12 жашка чейинки жаш балдардын, андан кийин каалоочулардын колунан жаралган жасалгалар көрсөтүлөт. Акыркы этапта Луис Торнелл жеңишке жетишти. Ал таттуу токоштон көп адам жашоочу бассейни бар үй жасаган. Аябай сонун идея экен. Үйдө жакшы жасалган, таттуу токоштон курулган үй. Бул жылкы сынакта Швециянын тажрыйбалуу архитекторлорунун катарында жаштар да бар. Алардын арасынан көп кабаттуу таттуу үй жасаган 7 кишиден турган топ жеңишке ээ болду. Стокгольмдагы көргөзмө 10 январга чейин уланмакчы. Ага жыл сайын көптөгөн көрүүчүлөр чогулат. Жаш балдардан тарта улгайган карыяларга чейин. Жаңы жылга карата Япониядагы бийик имараттардын терезелерин кой менен маймыл тазалап жатат. Аутсуси менен Кента Токиодо терезе жуучу болуп эмгектенип келишет. Бул эки киши жыл сайын бир ирет өтүп бара жаткан жылдын жана келе жаткан жаңы жылдын символу болгон жаныбарлардын кийимин кийип алып, жумушка чыгып, коомчулукту таң калтырып келет. Бул жолу алар бири койдун, экинчиси маймылдын кийими менен бийик имаратка терезе тазалоого чыгышкан.
Японияда бир жылда бир ирет өнөр жай альпинисттери артистке айланышат. Бул эки терезе жуучу жумушчулар бүтүп бараткан жылдын жана келе жаткан жаңы жылдын символу болгон кой менен маймылдын кийимдерин кийип чыгышты. Учурда кой менен маймыл Токиодогу эң бийик имараттардын биринин терезесин жууп жатышат. Үйдүн ичинен аларды көргөн жаш балдардын кубанычында чек жок. Мен терезе жууп жатканда ичкериден карап отурган бөбөктөргө жылмаюу тартуулаганга аракет кыламын. Атсуси Япониянын эң мыкты терезе тазалоочусу титулуна ээ болгон. Ал өз жумушун өтө берилүү менен аткарат. Аны менен бирге грим жасоону да унутпайт. Ал эми шеригинин тажрыйбасы Атсусиге караганда азыраак. Бул кийимдер менен тамдан дубалга секирип түшүү бир аз кыйын жана коркунучтуу болду. Кой талыкпай эмгектенди. Ал эми маймыл келерки жылга катуу киришет деп ойлойм. Жаңы жылды тосуу Азиянын башка мамлекеттерине караганда Япония өлкөсү майрамды көбүнчө батыш стилинде белгилешет. Алар ай календарына эмес Григориан жылнамасы менен тосушат. Берүүбүздү спорт жаңылыктары улантат. Борбор калаада Кыргызстан менен Казакстандын мушкерлери беттешти. Жыйынтыгында өлкө спортчулары 5-2 эсебинде жеңишке жетишти. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кесиптешим Жолдубай Айткулов тааныштырат. Рахмат кесиптеш, саламатсыздарбы? Кыргызстандын жана дүйнөнүн акыркы спорт жаңылыктары менен мен Жолдубай Айткулов тааныштырам. Борборубуз Бишкекте Кыргызстан жана Казакстандын мушкерлери арасында эрежес уруш болуп өттү. Анда 7 беттеш өткөрүлүп, 5 мушкерибиз Жеңиш Курманбек уулу, Азат Анарбай уулу, Ариет Бакиев, Канат Келдибеков жана Кубанч Абдысалам уулу жеңишке жетти. Ал эми Марип Бекматов, Мышурулла Нишанов 2 мушкерибиз жеңилди. Эскерте кетсек, бир ай башка Кыргызстан менен Өзбекстан мушкерлери беттешкенде 9-6 эсебинде Кыргызстандын пайдасына жыйынтык алган болчу. 20 декабрда башталган Бишкекте баскетбол боюнча эл аралык турнир бүгүн жыйынтыкталат. Мелдешке катышкан командалардын арасында бүгүн биринчи орун үчүн Казакстандын Капшыгай командасы менен Кыргызстандын Тулпар командасы беттешет. Чемпионат Кыргызстандын баскетбол боюнча машыктыруучусу Канат Карабеков элесине арналып өткөрүлдү. Эми эл аралык спорт жаңылыктарынан Кече футбол боюнча Англия чемпионатында калтырылган оюн болуп өттү. Кече Лондондун Арсенал командасы Манчестер Сити командасын кабыл алды. Беттеште Арсенал командасы 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Биринчи бөлүмдүн 31 мүнөтүнө келгенде Сити оюнчулары жакшы мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана албады. Андан 2 мүнөт өтпөй Арсенал оюнчусу Волкоттун 20 метрлерден берген соккусу дарбазага барып түштү. Ал эми биринчи бөлүмдүн 45 мүнөтүнө келгенде Жури Арсеналдын экинчи голун киргизди. Экинчи бөлүмдүн 82 мүнөтүнө келгенде Яя Туре Манчестер Ситинин жалгыз голун киргизди. Ошентип беттеш Арсеналдын пайдасына аяктады. Ал эми футбол боюнча Франция чемпионатында 19-турга келип, турнирлик жадыбалда биринчи орунда бараткан ПСЖ болгону 3 оюнун тең чугу менен аяктап, 16 беттешин уткан болчу. Быйылкы жылдын чемпионаттын жарымына келип бир дагы утулган жок. Дем алыш күнгү беттешинде турнирлик жадыбалда 4-чү орунда бараткан Кан командасынын үстүнөн 3-0 эсебинде жеңишке жетти. Анда 16-мүнөттө Ди Мария эсепти ачса, 36-мүнөткө келгенде команда лидери Ибрагимович экинчи голун киргизди. Ошентип биринчи бөлүм 2-0 эсебинде аяктады. Экинчи бөлүмдүн 50-мүнөтүнө келгенде Ди Мария экинчи голун киргизип дубль ээси болду. Сиздер ынтымакта Кыргызстандын жана дүйнөнүн акыркы спорт жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Спортту сүйүңүздөр, саламатта туруңуздар. Бүгүнкү күндүн маанилүү делген жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таба аласыздар. Сайтыбыздын дареги ынтымак Чекит Кежи. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен кесиптешим Райхан Орозбекова тааныштырат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Газовые
топливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Атлантик или Макс для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Атлантик. Торговый центр Оштатан, 1 этаж. Атлантик. Абсолютное качество. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, эртеңки күнгө алынган аба ырайы маалыматы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Атлантик Лимакс фермалык дүкөнү. Атлантик Лимакс чыныгы сапаттагы жабдыктар. Кыргыз гидрометинен берген маалыматы боюнча 23 декабрда ала булут каптап турат, жаан-чачындын ыктымалы аз. Батыштан сыккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 2 градустан 7 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас областында кечкисин 7 градустан 12 градуска чейин суук, күндүз -4 + 1 градус. Ысык Көл областында кечкисин 4 градустан 9 градуска чейин суук, күндүз -3 + 2 градус жылуу. Нарын областында кечкисин 13-18 градус суук, күндүзү 1-6 градус суук. Баткен областында кечкисин 2 градус суук, күндүз 5 градус жылуу. Жалал Абад областында кечкисин 2-7 градус суук, күндүз 5 градус. Ош областында кечкисин 2-7 градус суук, күндүзү 5 градус жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкек шаары боюнча аба ырайынын болжолу 23 декабрда ала булут каптап, жаан-чачындын ыктымалы аз. Батыштан сыккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Ош шаарында эртең жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан сыккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 3 градустан 5 градуска чейин суук, күндүз 3-5 градус жылуу. Сиздерди 23 декабрга алынган аба ырайы менен Райхан Орозбекова тааныштырды. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Атлантик Лимакс фермалык дүкөнү. Атлантик Лимакс чыныгы сапаттагы жабдыктар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Газовые и твердотопливные отопительные системы, водонагреватели, радиаторы отопления, конвекторные обогреватели, полотенцесушители ведущих мировых производителей Франции и России, Атлантик или Макс для дома или офиса, оптом и в розницу. Приятные скидки с гарантией до 7 лет. В фирменном магазине Атлантик. Торговый центр Оштатан, 1 этаж. Атлантик. Абсолютное качество.